Бүгін 29 июнда Жогорку кеңештин жыйыны өтүп жатат. Анын жүрүшүндө депутат Исхак Масалиев башкы прокуратуранын кызматкерлерине кайрылды. Масалиев башкы прокуратурадан тергөө функциясын алып салууну сунуштаган мыйзам чийки экенин жана толук анализ жүргүзүлбөгөнүн айтты. Мен тарыхты эстетип коеюн деп жатам. Башкы прокурор бир жолу батырдык кылган. Судья болуп турганда эки жигитти актаган. Андан кийин келечеги ачылып, депутат башкы прокурор болду. Силерге ушундай эрдик жетпей жатат. АКШда тамаша иретинде ушундай катуу сөз айтылган. Эгерде сизди зордуктап жатышса, сиз каршылык көрсөтө албасаңыз, жөн гана туруп рахат алууга аракеттениңиз. Силерге ошону каалайм. Алыңар жетпесе чыдагыла эми. Көзөмөлдүү функцияңар калып жатат. Аны унутпагыла, деди Масалиев. Бүгүн 29 июнда Жогорку кеңеш 3-чү окууда прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзамга жана кылмыш жаза кодексинде өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушун колдоду. Эми башкы прокуратурадан тергөө функциясы алынат. Башкы прокуратуранын тергөө боюнча ыйгарым укуктары УКМК, Ички иштер министрлиги жана аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилет. Маалымат баракелде. Эми тилекке каршы суроолорго жараша, жоопко жараша бир аз чийкилик байкалып атат да, бул мыйзамды толук анализ болгон эмес экен. Бирок кандай болсо да 3-чү окууда биз эчтекени өзгөртө албайбыз, чеки түрдөн башка. Мен прокуратурага кайрылгым келип атат да. Элмур Заракевич жакшылыктарды каалоо тилектерди айтты. Мен бир тарыхты эстеп коеюн деп атам. Силердин башкы прокуроруңар бир жолу батырлык кылган. Эки жигитти актап койгон сот болгондо, мына келечеги ачылып, депутат болду, башкы прокурор болду. Силерде ушундай эрдик жетпей атат. Америка Кошмо Штатта ушундай тамаша кичине катуураак сөз айтылган болчу. Если вас насилуют, а у вас нечем сопротивляться, расслабьтесь, попытайтесь получить удовольствие деп. Ошол эле каалайм силерге. Алыңар жетпесе чыдагыла. Көзөмөл функцияңар калып атат. Аны унутпагыла эч качан. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Чүйдө 3 өспүрүм эс алуудан кайтып келе жатып көз жумду. Чүй облусунун Аламүдүн районунда мектеп окуучулары жол кырсыгынан каза болушту. Маалыматты Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы тастыктады. Маалыматка ылайык, кырсык 26 июнда 21:45 чамасында Мрамор айылында болгон. Toyota Caldina үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай мамыны сүзгөн. Унаанын ичинде 7 адам болгон. 3 өспүрүм ошол жерден жан берген. Алардын баары Сокулук районунун Жаңы Жер айылынын тургундары болгон. Дагы 3 өспүрүм жана 20 жаштагы айдоочу Бишкектеги ооруканага жеткирилген. Алар эс алуудан кайтып келе жатышкан. Бул факт боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Булак Назар Ньюс.